Кутмандуу кечиңиздер ардактуу теле көрүүчүлөр, улуттук 1 каналда Шерине. Чоң рахмат ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, улуттук 1 канал ар дайым жаштарды колдоп, жана ошондой эле жаштарга мүмкүнчүлүк түзүп берген. Ал эми бүгүн да Шерине долбоорунда кыргыз шоу бизнесине келе жаткан жаңы толкун менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Бизде бүгүн конокто Марлен Жанарбек уулу бүгүн бизде. Саламатсызбы? Көрүүңүзгө кубанычтабыз. Кош келипсиз. Ал эми айымдардан Сара айым бүгүн бизде конокто. Атайын колуна гитарасын көтөрүп келди. Кийинки кадырлуу коногубуз Элдос Аваз уулу бүгүн бизде. Саламатсызбы? Кийинки кадырлуу коногубуз Гулиза Эрматова. Саламатсызбы? Анан колуна аккордеонду кармап келип калган бизде Айбек Бактыбеков. Саламатсызбы? Баарыңыздарды көргөнүзгө кубанычтабыз. Эми бизди көрүп жаткан теле көрүүчүлөрдүн көпчүлүгү тааныгандар бар, тааныбагандар бар. Эми өзүңүздөр бир кененирээк тааныштырып өтсөңүздөр, кимден баштайбыз? Элдос мырза, сизден баштайбызбы? Келиңиз. Менин аты жөнүм Элдос Аваз уулу. Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясына тапшырдык. Опералык хордук студиясын 2 жыл окуп бүтүрдүк, буюрса. Эстрадада аралашып ырдап калганыңызга канча жыл болуп калды? Мен 2019 келдим, ошондон бери эле ушул жакта алекпиз. Студия ачып, студия менен алектен болгон жаңы ырларыбызды чыгарып атабыз. Сахнага чыккан канча жыл болуп калды? Так, канча 3 жыл, 4 жыл элчи. Канча клип бар? Клиптерден 2 клип бар. Ырлардан? Ырлардан эми өзүмдүн жеке ырларым бар, чыга элеги бар, чыккандары бар. Чыккандардан? Чыккандарынан эсеби аябай окшойт. Билбейм, өзүм азыр эсептей албайм го, демек 10дон 20га жакын го. Сон, азамат чоң рахмат, чыгармасы ийгиликтерди каалайбыз. Сара айым, өзүңүз жөнүндө толук тааныштырып өтсөңүз. Менин атым Сара, мен 21 жаштамын. Мураталы Күреңкеев атындагы музыкалык окуу жайды 2024-жылы аяктадым. Азыркы учурда өзүмдүн жеке карьерамдын үстүнөн иштеп жатам. Чыгармачылыкка аралашып калганыңызга канча жыл болду? Ошол негизи чыгармачылыкка аралашып калганыма эми эле аралашып баштадым айтсам болот негизи. Ошол окууну аяктап, эми дагы деле аттанып атам. Азыр өзүңүзгө таандык чыгармалар барбы? Өзүмө таандык чыгармалар жок, бирок азыркы учурда иштеп жатабыз. Өзүм жазган ырлар бар, жана жакынкы араларда буюрса бөлүшөм. Буюрса. Да. Буюрса. Чоң рахмат. Чыгармачы ийгилик. Марлен мырза, келиңиз. Саламатсыздарбы? Аты жөнүм Жанарбек уулу Марлен. Бул жака 2023-жылы Бүйүлсара Бейшнали атындагы Кыргыз улуттук маданият жана искусство университетине тапшырдым. Азыр 3-курсум. Азыр 3-курсусуз, Канча бир туугансыз? Мен 4 бир тууган. 4 бир тууган. Канчанчысы? Экинчи. Экинчиси. Үйдө канча бала, канча кыз? 3 бала, анан эң кичинекейибиз кыз. Сиз демек эң улуусу турбайсызбы үйдүн, Экинчи бала. Экинчиси болуп калса. Үйдө ким бар чыгармачы инсандардан? Чыгармачыл апамдар ырдайт, негизи тайтарабым ырдайт. Гитара чертип, комуз чертип. Демек талант ошол жактан келген турбайбы? Сизге канча жыл болуп калды чыгармачылыкка аралашып калганыңызга? Мага 3 жыл болуп калды. 3 жыл болуп калды. Өзүңүздүн чыгармаларыңыз бар, аткарып жүргөн. 10дон ашык чыгармам бар. 10дон ашык. Автордук. Автордук өзүңүзгө таандык, буюрса эми эфирдин жүрүшүндө бизге аткарып бересиз деген ойдобуз. Кийинки Гулиза айым, келиңиз, өзүңүз жөнүндө толук тааныштырып өтсөңүз. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Эрматова Гулиза. Өзүм Кыргыз-Түрк Манас университетинин көркөм өнөр бөлүмүнүн бүтүрүүчүсүмүн. Азыркы учурда мектепте музыкадан сабак берип иштейм. Музыкадан сабак бересиз? О, эң сонун, керемет. Өзүңүз канча бир туугансыз?
Өзүм 5 тууганмын. 5 бир туугансыз. Бизде үйдө 4 кыз, 1 улбуз. Мен өзүм ортончусумун, 3-чү. Чоң рахмат. Кийинки Айбек мырза. Саламатсыздарбы? Мен аты жөнүм Айбек Бактыбеков. Ошо айылда чоңоюп эле 2021 келдим бул жака. Келип Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармонияда 2 жыл студиясында окудум. Анан ошентип бир тап калдым. Ошентип ырчы болуп кеттиңиз. Жакшы. Ырчылык кайсы тараптан келди? Үйдө чыгармачылык инсандар барбы? Айтылат го, эркек бала тай жагын тартат деп, ошо тай жактан го. Тай Тай жактарын бүт ырчылар. Бардыгы ырчы. Кыргыз элине таанымал ырчылар барбы арасында? Арасындабы? Арасында жок, бирок азыр ырдабай калышкан негизи ырчылар да. Бар дерди айт, Эми намаз окуп ошо токтотуп коюшту. Мен да кийин токтотуп калат болушум керек деп коюм. Чоң рахмат, ыраазы билдиребиз. Мына ушундай кол болсун, урматтуу теле көрүүчүлөр. Буюрса кыргыз шоу бизнесинде жаңы толкун келе жатат десем дагы жаңылышпайм. Мына өзүңүздөр күбө болуп отурасыздар. Анан эми негизинде эмне үчүн ырчы болоюн деп чечтиңиздер? Эмне себептен? Марлен мырза. Ырчы болуу бул өзүмө жаккан үчүн, өзүмө жагат. Кичинекей кезден берки кыял чоңойгондо ырчы болобуз деген. Кичинекей кезинде кимди карап дал ушундай ырчы болсом экен деп чоңойдуңуз? Кимдин ырларын угуп чоңойдуңуз? Мен баарыбыз эле Атабеков, Мирбек Атабеков байкелерибиздин ырларын угуп эле чоңойдук. Мисалы эми азыр чын айтканда көпчүлүк айым мырзалар бар, таланттуулар, ырдап чыгайын дейт, бирок көбүнчө мисалы ата энеси тарабынан каршылык көрсөткөндөр дагы бар да. Үйдөгүлөрүн баары колдойбу? Үйдөлөр баары колдойт. Баары колдойт. Чоң рахмат. Сарайым, сиз эмне үчүн ырчы болоюн деп чечтиңиз? Мен деле бул кичинекей кезиндеги кыял деп айтсам болот. Ошондуктан эле. Ошондуктан. Ооба. 7 класска чейин вообще ырчы болом деген оюм деле жок болчу. Оюң жок болчу. 7 класска. Ким болом деп ойлойсуз? 7 класска чейин. Мен негизи стоматолог болом дечүмүн. Стоматолог. Стоматолог болом деп анан 7 класска келгенде бир комуз кармап калдым. Үйдө эми апам чертип отурганда бир кармап калдышмын да. Анан бир аз үйрөнсөм мындай шыгым бар экен да. Анан телевизордон күйлөрдү үйрөнүп, өзүмчө эле үйрөнүп, анан Калысбек Айтбаев деген акебиз бир айылдамыз да. Анан ага барып үйрөнүп баштагам. Ошондон кийин эле кызыгуум артып эле 11 класска чейин. 11 класста уже мындай тандай турган болуп калдым да, стоматолог или чыгармачылык деп, анан экөөнү карап ойлонуп, кой мен кеттим дедим. Шыгым бар экен деп ким айтты сизге? Шыгым бар экен деп. Өзүңүз айтып туруп, менде шык бар экен деп ырда баштадыңызбы? Жок, эме болду. Өзүмчө окуп, үйрөнүп жүрдүм да. Анан 11 класста уже бир өзүм ыр жазгам. 11 класстар үчүн мындай бүтүрүү кечесинде өзүм жазып, ошол ырды чыгарганымда ошончолук ошол айыл колдогон да меничи. Даже ошол ырыңды сонун чыгыптыр. Сен деме ырчы болушуң керек экен деп айтты. Сен ырчы болушуң керек, сенин бул ырыңды кимин кылабыз биздин мектепке деп ошентип. Анан эме болуп кеткен да мондай. Эмоцияга алдырып. Ошол убакта лезиде болуп кеттим дейсизби? Ошондой болду, билбейм, анан кой мен кеттим дедим да, ушул чыгармачылык жолго түшүп артынан. Мугалимдерге айткан болчу, кой мен кеттим, окуун өзүңөр окугула, мен барып ырчы болоюн дедиңиз, э? Ошол Калыс Айтбаев акебиз ушул консерваторияга келип окуп жүргөн да. Анан ошол чалып эле мен ошол жака барып окуйм деп эле, анан артынан келип калгам. Демек, сиздин чыгармачылыгыңызга бир өзүнүн көмөгүн көрсөткөн бул Калыс Айтбаев турбайбы, э? Биринчи мугалим десек болот. Гүлиз айым, сиз эмне үчүн ырчы болоюн деп чечтиңиз? Мен негизи эле музыка менин балалык чактан келген кыялым деп айта албайм, эсептебейм, себеби дегенде мен Элдостой эле өзүмдү ырдай алам деп такыр ойлобочумун. 9 класска келгенде бир агайыбыз бир облустук деңгээлде бир конкурс болгон. Ошол жака мени катышып көрбөйсүңбү деп мага сунушташып, ошондон кийин эле мени мектептин баары колдоп, үй бүлөм колдоп, анан ошо 9 классымдан баштап музыкага келдим деп айта алам. Жакшы. Демек, кызыгууңуз мектептен башталган экен, э? Мектептен башталган. Айбек мырза? Мен музыкага 10 класстан баштап кызыктым. Ага чейин 10 класска чейин повар болгум келчү. Үйдө ата энем повар да. Ошого кызыгып. 10 класска чейин үйрөндүм да, повар болуп жасаганды үйрөнүп тамактарды. Анан 11 бүтүп атканда
поварга оку деген үйдө эле анан бул жака келип эле болбой тапшырып алгам окууга. Филармонияга тапшырган. Сурабай деле жүрө берчү мени. Анан өзүм ырдап үнүм оңой болгондон кийин анан эми кызыга башташты да окутуп. Жакшы. Ошол. Демек башында повар бул дагы эң сонун кесиптердин бири чын айтканда. Чоң рахмат. Эми Элдос мырза, сиздин өзүңүздүн чыгармаңызга кезекти берсек. Мен таптым кара көзүмдү деген акыркы учурда чыгарган чыгармам. Буюрса муну жакынкы арада чыгарам. Күбө болосуздар. Азырынча ошол гитара вариантын ырдап берейин. Кабыл алыңыздар. Таптым кара көзүмдү. Жыргалга бөлүп менин өмүрүмдү, жылыттың уздап калган көңүлүмдү. Мен азыр жет асманда калкып жүрөм, ойлорум бир гана сага бөлүндү. Көздөрүм туман болуп сен көрүндү, дүйнөнүн чырайына тең көрүндү. Мен азыр жет асманда калкып жүрөм, тилесең жүрөгүмдүн сөздөрүндү. Жаным деп сүйүп өтөм өзүңдү, жарым мен болор деп күтүп келем өзүңдү. Жаным деп сүйүп өтөм өзүңдү, издеп жүргөн адамым, таптым кара көзүңдү. Сен кетсең өмүрүмдүн мұң тамамын, жүрөгүм моюнсунбай тандаганы. Мен азыр сезимдерге балкып жүрөм, делдерет колдорундан кармаганым. Өзүңдөн башка мага кереги жок, сүйүүмдүн сага болгон ченеми жок. Билбедим эмнеликтен жактырганым, анткени сүйгөнүм чын себеби жок. Жаным деп сүйүп өтөм өзүңдү, жарым мен болор деп күтүп келем өзүңдү. Жаным деп сүйүп өтөм өзүңдү, издеп жүргөн адамым, таптым кара көзүңдү. Элдос Аваз уулу, колчалар болсун. Бул чыгарма кимге арналган? Бул чыгарма ээсине арналган. Ээсине арналган. Кимге арналганын айтсак болобу? Ал сыр бойдон кала берсин. Сыр бойдон кала берет, Ар бир угармандын өзүнүн кумири болот. Сиздердин кумириңиздер ким? Кыргыз эстрадасында кимдер жагат? Кимдин чыгармачылыгын сыйлайсыздар? Марлен? Биз негизи кумир деле тутпайт экенбиз, бирок Атабековдун ырларын угабыз, Мирбек Атабековдун чыгармачылыгын сыйлайбыз. Кумир туткан инсаныңыз жок. Ооба. Сарайым? Мен айымдардан айтайын. Мага Гүлнур Сатылганова жагат. Гүлнур Сатылганова. Элдос мырза, сизге? Мен Нурлан Насип жана Мирбек Атабековдун чыгармачылыгын Нурлан баалайм. Насип, Мирбек Атабеков. Гүлизайым? Малика Динан чыгармачылыгы жагат. Айымдардан да. Айымдарды кумир тутат экен, мырзаларды. Жакшы. Айбек мырза? Мага эски ырчылардан Токтой Асаналиев. Тойгул Асаналиев. Жакшы. Жакшы, эң сонун. Анан сиздер эми кыргыз эстрадасына жаңыдан аттанып келе жатасыздар. Азыркы кыргыз шоу дүйнөсү кандай деңгээлде сиздердин оюңуздарча? Азыр акыркы учурларда жакшы деңгээлге чыгып атат. Рэп тармагы болсун, эстрада жанры болсун, ар бир өзүнүн пикте турган адамдар бар. Мен оюмча жакшы азыркы учурда. Кандай кемчиликтер бар азыр? Сиздин оюңуз боюнча? Кемчилик иштеш керек жакшы, бирок Ким иштеш керек? Ушулар иштегиле деп койбойсузбу? иштешибиз керек. Негизи мындай неме болуп атат. Жалкоолонуп атабызбы? Негизи таланттар көп да. Мен эме болгон үчүн, ырчылар менен иштешкен үчүн көрөм да. Даже монтип музыкалык билими жок болсо деле көп ырчылар бар, даже сөз жазгандар бар.
ошол, бирок алар мындай профессионалдуу деңгээлде иштешти билбей атышат. Кыргыз шоу бизнесинде 3 кемчилик айтыңызчы азыркы учурда. 3 кемчилик. Эмне кемчиликтер бар? 3 кемчилик. Ырды туура тандаш керек. Ага, 1. Өзүнүн образын жаратыш керек. 2. Жакшы ырдаш керек. Жакшы ырдаш керек, бул 3. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Эми өзүңүз ушул минуттар айтпадыңызбы? Ушулар жетишпейт деп. Өзүңүз эмне жаңылык киргизесиз? Мен ушул ырларымдын өзгөчөлүгү менен таанылгым келет. Жаңы жанр алып киргим келет. Жаңы жанр, Сонун. Сарайым. Орусча айтканда азыркы поколение мне очень нравится. Азыркы учурдагы мундагы жаш таланттар мага аябай жагат, жакшы деңгээлде деп ойлойм. Бир аз гана аракет керек. Мен дагы көп таланттарды билем, көрөм, таланттуулар көп. Мен оюмча жалкоолор көп. Өзүм дагы жалкоомун бир аз. Ошондуктан иштеш керек деп ойлойм. 3 кемчилик айтсак, кандай кемчиликтер бар? Мен оюмча ошол жалкоолукту алыш керек. Барыбы? Кыргыз эстрадасы өкүлдөрү барды. Баары, мне кажется, надо убрать фонограмму, орусча айтканда. Чындап ырдаш керек. Жандуу ырдаш керек. Жандуу ырдаш керек. Анан дагы бирөө керек. Дагы эмне десем болот? Менимче ушул экөө эле азыр. Экөөнү эле айтып аткем. Ал эми өзүңүз кандай жаңылык киргизесиз? Мен негизи Кыргызстандан, мен негизи СНГга басым жасагым келет. Мен өз чыгармаларымды кыргызча аткарып, мен кыргыз тилин тааныткым келет дүйнө жүзүнө. Дүйнө жүзүндө ал кыргыз тилинде түшүнөбү башка мамлекеттер? Ушундай ырларды жараткым келет. Кандай элдер бул кайсы тил деп, андай эмне жөнүндө болот экен деп кызыгуу кармап, улуп, которуп жатташ керек. Азамат, тилегиңизге жетиңиз. Чоң рахмат. Марлен мырза? Азыркысы жакшы эле, мага жагат негизи. Андайды сындай турганда эле деңгээлге эле келе элекпиз го дейм. Сиздин оюңуз боюнча, мисалы азыр сиз эми жаңыдан аттанып келе жатасыз да, мисалы баардыгын азыр сиз жакшы билесиз, баардыгын мындай көрүп билип келе атасыз. Анда мындай кылалычы, 3 кемчилик айтыңызчы. 3 кемчилик ошол фонограмманы жок кылыш керек. Жандуу ырдаш керек. Бирөөнү туурап ырдабаш керек. Ар ким өзүнүн стилин алып чыгыш керек. Ошо экөө эле окшойт. Экөө эле. Өзүңүз эмне жаңылык киргизесиз? Мына буюрса аттанып келе атасыз. Биз жаңы азыркы чыгып аткан ырлардан башкачараак ырлар чыгарабыз. Демек сиз чыгармага көбүнчө басым жасайсыз, ооба. Сиздин аткара турган ырлар айырмасы болот, башкача болот, жакшы. Сонун, анда кезекти Гүлиз айымга беребиз. Менин оюм Деңгээли кандай азыр? Кыргызстандын, кыргыз ырчыларынын деңгээли аябай эле жакшы деп ойлойм. Себеби дегенде бизде өсүү бар. Уже ырчылар жаңыдан бир стиль, образ тандап, менин оюмча өзгөчөлүктөрдү көп киргизип атышат. Ошол аябай жакшы деп ойлойм. Бирок негизинен жалпысынан эле Кыргызстанда эле эмес, башка жактарда дагы, мисалы СНГге чыкканга аракет кылышыбыз керек деп ойлойм. Себеби бизге Кыргызстанда негизи эле СНГге таанымал болгон бир аз эле ырчылар бар. Ал көбүнчө рэп ырчылары деп ойлойм мен. Ошол эстрада ырчылары дагы ушундай жаңыдан чыгармаларды көп элдер уга турган чыгармаларды жаратса деген ойдомун. Сиздин оюңуз боюнча 3 кемчилик. Кемчиликтердин баарын эле айтып коюшту окшойт уже. Мага деле калбай калды. Негизгилер ошо ырчы деген өзүнүн алып жүргөндү билиш керек. Өзүнүн стили, ырдоо стили, образдарынын стили болуш керек. Себеби дегенде азыркы учурда мен ойлойм, көпчүлүгү эле бири-бирин туурап, кийинип, ушинтип калышты деп ойлойм. Адамда деген өзүнүн стили, өзүнүн өзгөчөлүгү болуш керек деп ойлойм. Чоң рахмат. Болчалар болсун. Азаматсыз. Өзүңүз эмне жаңылык киргизесиз? Сизден кандай жаңылык күтсөк болот? Негизинен өзүм лирикалык чыгармаларды ырдаганды, укканды жакшы көрөм. Азыркы учурда Казакстанда R&B стилинде ырлар көп жарала баштады. MD, Аяу деген популярдуу ырчылар
биздин Кыргызстанда ошондой ырчылар аз, ошол сыяктуу жанрдагы ырлар аз деп ойлойм. Мен ошол тармакта жаңы бир форматтагы ырларды чыгаргым келет. Чоң рахмат. Айбек мырза, деңгээли кандай? Деңгээл, азыркы деңгээл жакшы эле, мурдакка караганда өнүгүп келатат. Буюрса дагы 5-10 жылда дагы өнүгөт да. Мен Жакшы, үч кемчиликтерди айтканда шенелештер менен кошулам го. Шендилештерге кошуласыз, э? Өзүңүз эмне жаңылыктар алып келесиз? Жаңылык мен ошо Димаш Кудайбергеновдей ошо өзгөчө ырдап ошондой алып чыкканга кызыгам. Азыр ошонун үстүнөн иштеп атам да. Сара айым келиңиз. Сизге беребиз. Кайсы чыгарма аткарабыз? Кыргызский уикенд деп койсок болот. Джакстын чыгармасын Себелеп. Себелеп. Гитара ойнойсуз, э? Гитара менен. Келиңиз. Aralashıp apapaq gölge Oh, ayday yüzün beni söydürür Koştu pırdap gitara güsü Oh, alan sayın beni söydürür Senin elesin Sezimime kol salıp ay gülüp gelesin Erda gitar gülümdü, o erda suyumdu Sezimime kol salıp aldap gidesin Sen dölüp suyumdu Acamgır söylep sezim güç öttü Dağı bir gün öttü sensiz yok gün öttü Sağıntıp cüdöttü Sen dölüp suyumdu Acamgır söylep sezim güç öttü Dağı bir gün öttü sensiz yok gün öttü Sağıntıp cüdöttü Баракелде. Кол чалар болсун. Гитараны өзүңүз үйрөнгөнсүзбү? Ооба, гитараны өзүм YouTube'дан эле үйрөнгөм. YouTube'дан эле үйрөнгөнсүз. Ооба, 2020-жылы карантинде телефон бузулуп калып, эмне кылышымды билбей гитара үйрөнгөм. Жакшы. Гитарадан башка дагы кайсыл инструменттерди ойнойсуз? Мурат Курангиев атындагы окуу жайда бизге бардык факультеттерге фортепиано сабагы кирет. Фортепианода ойнойм жана укулеледе. Кичинекей гавайский инструмент. Демек 3 аспапта ойнойсуз, э? Ооба. Азыркы учурда 3. Малия мырза, сизчи бир гана гитарада ойнойсузбу? Жок, Гитарада гитарада, билесизби? фортепианода, бас гитара, барабан, укулеле, аккордеонду үйрөнүп атабыз азыр. Сиз өзүңүз мындай бир бенд түзүп алсаңыз деле болот экен, э? Өзүңүз ойноп, э? Жакшы. Элдос мырза, сиз бир гана гитара эле болсо керек, э? Жок. Мен фортепиано. Жок, мен дагы билем. Кайсы аспаптар? Аранжировщикмин да негизи бир ал тарапта да аранжировкадан көп инструмент билиш керек да негизичи. Анан мен фортепианону ойнойм. 1, Гитарада ойнойм. 2, Комузда ойнойм, Үч. аккордеондо ойнойм. Дагы бир нерсе үйрөнөйүн деп атам буюрса. не үйрөнөйүн деп атасыз? Так, скрипка үйрөнөт окшойм. Скрипка үйрөнүп атасыз. Келет андан да катар-катар. Азаматсыз, эң сонун. Гүлиза айым, сиз канча аспапта ойнойсуз? Гитарада, анан фортепианода ойнойм. Гитарада, фортепианода. Айбек мырза, сиз? Мен аккордеон, фортепиано, гитара. Мурун комуз ойночумун, азыр адамдардын нервин ойнойм окуйм. Жакшы. Чын айтканда бир гана мен эмес, бизди көрүп жаткан теле көрүүчүлөрдүн көпчүлүгү бир таң калып жатса керек, келе жаткан жаңы толкун абдан күчтүү экен деп чын айтканда эми баарыңыздар кеминде 2 аспапта ойнойт экенсиздер. Чоң рахмат, ийгиликтерди каалайбыз. Бир оюнга кезекти берсек, баарыңыздар эми аспапта ойнойт экенсиздер, баарыңыздарда музыкалдык билим бар. Азыр атайын сиздерге даярдап койгон бир оюнубуз бар. Эгерде
Оюнда ким утулган болсо, бизден тапшырмалар болот. Тапшырмада аткарыш керек болуп калат. Ошондуктан утулбаганга аракет кылыңыздар. Оюндун шарты жөп жөнөкөй. Азыр баарыңыздарга бирдей музыка коюлат. Болгону сиздер угуп жүргөн гана музыкалар. Аны кичине бир башкачараак кылып койгонбуз бизчи. Батыраак кылып койгонбуз, жай кылып койгонбуз. Болгону кайсыл чыгарма экенин табышыңыздар керек. Түшүнүктүү болдубу? Ким тапкан болсо кол көтөрөсүздөр. Оюндун аягында ким аз тапкан адам болсо, ал утулган инсан болот. Анда биринчи музыканы коелу. Бул кайсыл чыгарма? Кеттик анда. Сиз көтөрдүңүз, Сарайым. Кай чыгарма? Нурлан Несиптин Эркелетсемби деген. Эркелетсемби деген чыгарма. Бул бүткестерге жеңилирээк болуп калды ошо, Анда толугун угалы, жоон угалы. Кеттик анда. Сарайым, азаматсыз. Анда мындай кылалы, эми бул жайда бат эле табып коесуздар, баарыңыздарда музыкалдык билим бар да. Эми кийинки чыгармаларды бат-баттан кылалы, тапканга аракет кылабыз. Кеттик анда. Ушул эле. Ким? Кол көтөрүп айтыңыздар, кол көтөрүп айтыңыз. Упай башка бирөө кетип калышы мүмкүн. Марлен. Жалын болуп күйүп жанып кеттиң алыс деген чыгарма окшойт. Жалынам, Жалынам. Ошолбу? Жок, ал башка. Сени гана деген эмеспи? Сени гана дегенби? Жок. Суранамын, жалынам. Суранамын, жалынам. Суранамын, жалынам. Анда туура жоон угалы. Кеттик. Азаматсыз. Демек, Гулиз айымга 1 упай, анан Сарайымда 1 упай. Мырзалар, чамданабыз, айымдарда аз бир-бирден упай бар. Анда кийинки чыгарма, кеттик. Сарайым. Дарите женщинам цветы. Кеттик анда. Дарите женщинам цветы. Азаматсыз, Сарайында 2 упай болду. Бизде аранжировкага жакын мырзалар аракет кылабыз. Марлен, Айбек мырза аракет кылалы. Кыздар аябай кыйын келатат, азаматсыздар. Кийинки чыгарма кеттик. Кайсы? Сол канатты болуңку? Кайсы чыгарма? Кайсы атын Казакча. Бегем. Сен мага дем бересиң, жел бересиң. Демек, ошол чыгармабы? Варианттар барбы жокпу? Ошол чыгарма. Анда кеттик. Кайсы чыгарма? Аракет. Бирок упай толук айткан үчүн, чыгарма айткан үчүн Элдос мырза кетип калды. Айбек мырза болгону авторун туура эле айттыңыз, болгон чыгарманы айтыш керек болчу. Же бир-бирден упай берип коелубу? Мейли. Бир-бирден упай берип коелу. Анда Айбек мырзада, Элдос мырзада бир-бирден упай. Куттуктайбыз. Дароо кийинки чыгармага кезектерибиз, кеттик. Кайсы чыгарма? Мөлмөлүм деп калчу. Так, кимде кандай вариант бар? Бул чыгарма аябай эле белгилүү чыгармалар. Аны улуумун, жашмын баары билет бул чыгарманы. Аз дагы бир жолу уксак, сиздер таап коесуздар да. Дагы бир жолу угалычы. Дагы бир жолу кеттик. Чабалекей. Чабалекей. Ошолбу? Дагы кимде вариант бар? Сарайым Чабалекей, мөлмөлүм деди. Чабалекейга. Туура жоон угабыз, кеттик анда. Сарайым азаматсыз. 3-чү упай сизде, 3-чү упай. Марлен, эмне болуп атат? Кичине аракет кылабызбы? Кечирээк ойлонуп калып атат окшойт. Спиртке кичине кечирээк. Азыр сизде 1 упай бар, Гулиз айымда 1 упай бар, Айбек мырзада 1 упай бар, Элдос мырзада 1 упай, Сарайымда 3 упай, Марленде 0. Азыр жок, Кийинкисине аракет кылабыз. Кеттик, кийинки чыгарма. Элдос мырза, Күттүм ай. бул ал чыгарма аягынан келет да, тууру угулдастар да.
Кайсы чыгарма? Күттүм ай. Күттүм ай. Азаматсыз. Элдос мырза эми Элдос мырза кантсе да аранжировка жасап, дароо билди окшойт. Сизде 2 упай бар азыр, Азамат. Кетти. Кийинки чыгарма. Кайсы чыгарма? Кайсы чыгарма? Бул чыгарма да аябай популярдуу чыгарма. Казак кыргыз ортосунда аябай бир популярдуу болгон чыгармалардын бири. Сиздерге кичине жардам берейин. Биржан Байбулдун чыгармасы. Жок, ал эмес. Ошол менен чогуу аткарган. Жалгызымсың. Кайсы? Жалгызымсың. Жалгызымсың да. Эй, Марленге ушинтип жардам берип турбасак, 0 упай менен чыгып кетпесин. Туура жолун угабыз, кеттик анда. Бардыгыбыз жардам берип, колдоп, Марленге 1 упай алып бердик боюнса. Кийинки чыгарма кеттик. Элдос мырза бул биринчи кол көтөрдү бул. Так. Себелеп. Дагы варианттар. Себелеп, жаксы. Себелеп. Дагы. Сизге да себелеп. Дагы. Айбек мырза. Сизде? Таппай калдым. Демек баары себелепке токтодук, а? Туура жолун угабыз, кеттик анда. Ким билет деген чыгарма. 2 вариант чыкты. Бунусун тандайын деп с деген сөзүн укпадым ошо. Себелеп окшойт деп коеюн деп. Чоң рахмат. Демек, менде 1 упай. Сиз таппай калдыңыздар, менде 1 упай. Анда кийинки чыгарма кеттик. Кайсы чыгарма? Мен сени сүйөм, Бекбарбиев. Дагы варианттар. Сейчас. Жок, эме. Жалгыз, сейчас, блин. Ой. Кайсы? Айтып алсың. Сиз айта бериңиз. Айта албайм. Айта бериңиз. Так, эме Бекбарбиев. Жанында Кеттиң неге? Сен жүрөсүң келе албай. Ошо. Сен жүрөсүң кете албай. Сен жүрөсүң кете албай, ооба. Ошол чыгарма. Дагы кимде вариант? Сизде? Ошол окшойт сизге. Окшоп жатат дейсизби? Жакшы. Гүлизайым, сиздечи кандай вариант? Кошулам. Демек кайсы чыгармага токтолдуңуздар? Сен жүрөсүң келе албай. Сен жүрөсүң кете албай деген, э? Анда угалы. Биринчи туура айткан болупсуз, бирок 2 упай менде болуп калды. Чоң рахмат. Сиздер таппай калгансыздар, мага упай жазыла берет. Кеттик, анда акыркысы болсо керек, э? Кеттик. О. Марлен мырза дароо кол көтөрдү. Өзүм сүйүнүп кеттим, Кудай ай. Бирок Кайсы? бул эмес окшойт эне. Эра деген бар. Жанга баткан жалгызды. Дуа кылам деген, э? Дагы кимде вариант бар? Да варианттар барбы? Кошулам. Сиз кошуласыз. Сиздерде? Вариант жок? Унуттум деп алдасам да. Сизде? Бек мырза? Жок. Сизде жок, э? Анда туура жол угабыз, кеттик. Жанга баткан жалгызды. Азамат, олжалар болсун. Сизде канча упай болду? 2. 2, Сарайымда 3, Элдос мырзада 2, 1, менде 2. Оюн аягына келип жетти. Демек, бизде бул жерде жеңүүчү болуп Сарайым болду. Сарайымга олжалар болсун. Ошондо 1-1ден болуп калды сиздердики. Мындай кылып коюңуздар, сулифа кылып коюңуздар болду. Бат-баттан, ооба. Бирле жолу. Утулганга мен азыр тапшырма берем. Бирле жолу. Бирле жолу. Кана 1, 2, 3. Ой, не болуп калды ушунда? Мен жеңдим. Сиз жеңдиңизби? Сиздин сүйүнгөнүңүз башкача турбайбы, э? Анда Айбек мырза утулуп калды. Эми бир чыгарма сураналы, э? Айбек мырза аккордеондун коштоосунда тапшырма болсун, э? Тапшырма катары берели. Кайсы чыгарма аткарабыз? Теңим бар деген чыгарма. Теңим бар деген чыгарма. Анда баарыбыз биргеликте коштоп, колдоп туралы, э? Айбек мырзаны.
кезиги карашты карек тешили көдүндөн жүрөк жарылды күткөндөй 40 жыл эзили эх сулуда кандай кебиң бар теңириме кошкон теңим бар капстаны калдым кезигип эх тагдыра кандай кегиң бар томогом сыйыр уча албай торгойдой уям буз албай эми сен эмне дегиң бар таштабайм тапкан такамды көк кылбайм конгон сакамды тагдырым ташка калса да таштабайм бала чакамды эх сулуда кандай кебиң бар теңириме кошкон теңим бар капыстана калдым кезигип эх тагдыра кандай кегиң бар томогом сыйыр уча албай торгойдой уям буз албай эми сен эмне дегиң бар ой теңириме кошкон теңим бар эх сулуда кандай кебиң Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Эми буюрса кыргыз эстрадасына, шоу дүйнөсүнө кадам таштадыңыздар. Негизинде сиздерге ошол жарык деп жылдыздай болуп жанып кетиш үчүн эмне тоскоол кылып атат? Эмне керек жарык деп жылдыз болуп кетиш үчүн? Талант керек. Андан кийин бюджет керек. Каражат керек. Каражат неге керек? Каражат ошол аранжировкага азыр баары эле акча да. Клипке, кийимге, образга. Жакшы. Ошол өзүңүз айтып калбадыңыз, ушу баарды акча деп дароо Элдос мырзадан сурайынчы. Азыркы учурда аранжировка канча болуп атат? Эң арзан, кымбат деген болобу? Болот. Эң кымбаты канча? Азыр $500 чейин жазышат. $500 чейин. Каражат болсо, буюрса бардыгы бар. Талант бар, ырлар бар, обон бар, болгону колдоо. Каражат болсо, Марлен жарык деп Кыргызстан чоң жылдыз болот, Сарайым? Каалоо керек. Бирок азыркы учурда мага туура багыт көрсөткөн адамдар бар. Менин продюсерим бар деп айтсам болот. Азамат Бердибеков деген продюсер менен иштешип баштадык. И буюрса жакында менде баары болот деп ишенем. Элдос мырза? Мындайча айтканда иштешим керек. Иштешим керек ошол. Эмне жетпей атат? Мисалы, Элдос Аваз уулу деген жалкоолукту жеңиш керек болуп атат биринчи очередь. Эртең менен эрте туруш керек болуп атат. Эфир баштагандан баштап жалкоолук жөнүндө сөз болду да. Эмне жалкоо? Ал кандай жалкоолук? Жалкоолук деген билбейм. Мындай аракет кыласың. Бирок окшошпойт деп коебуз. Жок, мындай чын болуп калат да. Кандай десем, эринип коесуң да. Ошол. Биринчи очередте мен үчүн да, мен үчүн ошол жалкоолук биринчи проблема болуп атат. Демек сизде азыр иштешим керек. Кудайга шүгүр баарысын бар. Ошол эле. Демек азыр сизге тоскоолдук кылып жаткан бул жалкоолук экен, Демек жалкоолукту алып койсоңуз, Элдос Аваз уулу деген жакында чоң жылдыз чыгат экен, Чоңдой болуп калабы? Чоң рахмат. Гүлизайым? Менин оюм боюнча негизи эле Кыргызстанда бир ошол талантың бар болсо дагы суурулуп чыгуу кыйын. Себеби дегенде Кыргызстанда аябай эле көптөгөн миңдеген таланттар бар. Жок, сизге эмне жетпей атат? Ошончо таланттардан суурулуп чыгуу кыйын. Суурулуп чыгуу кыйын, Таанылуу кыйын, белгилүү болуш азыр айтышат негизи эле телефондун, гаджеттердин заманы. Бирок тартасың, өзүңдү көрсөтөсүң, ырдайсың. Ошентсе дагы элге таанылуу. Демек, сизде азыркы учурда атаңдашуу көп болот атат, Атаңдашуулар аябай көп. Атаңдашуудан суурулуп чыгуу сиз үчүн кичине мындай тоскоол болуп аткан турбайбы? Баарына эле ошондой болот. Баарына эле. Негизги проблема айта албай атат бирок, Ошондой, анан бюджеттик маселеге мен деле кошулам. Каражат экен, көпчүлүгүндө. Айбек мырза? Азыркы аракет керек, өзгөчөлүк керек го дейм. Ошо өзгөчөлүк
жаратып чыгарганда чыкканга оңой болот дейм да. Азыр ырчы көп да ошого. Мисалы өзүңүз эми чыгармачылыкта аралашып жүргөнүңүзгө 2 жылдын жүзү болуп калдыбы? Ооба. 2 жылдын жүзү болуп калды. Мисалы Айбек мырза мына Кыргызстанда эң белгилүү жылдыз болуш үчүн мисалы эмне тоскоол кылып атат сизге? Эмне жетишпей атат? Мага деле ошо каражат жагынан эле. Каражат жагынан да. Ошол жылдыз болуш үчүн канча сом керек? Канча каражат керек? Марлен мырза. Мен аны эсептеп көргөн эмесмин. Эсептеп туруңуз, агачаны Айбек мырзадан сурап турайынчы. Айбек мырза, канча каражат керек? Билбейм. Болжол менен айтып көрбөйсүзбү? Эми канчага жасырат экенин деле билбейм дарларды ошону. Жок, азыр мисалы $500 дейт, $500 мындай кылып коеюнчу. Айбек мырза, $500 ыр болсо, бир $1000 клип тартсаңыздар, бир $500 форма келсе, болжол менен $2000 жетеби сиз жылдыз болуп кетишиңиз үчүн? Жада кичине кошоюнбу? Канча кошоюн дагы? Азыр эме го, клиптерге тартпай көбүнчө кавермен түшүп кеткенге оңоюраак го. Мындай жеңилирээк жол бар. Клиптерге тартпай алды го көп азыр. Анан сиз эмнеге ошентип чыкпай атасыз анда, жеңил болот атса? Мен тойго азырлык кетип атам. Тойго азырлык кетип атасыз, Гүлиз айым, сизге канча каражат керек? Определенный сумма айтыш кыйын го деп ойлойм. Болжол менен 500 000 может. 500 000 менен Гүлиз айым жылдыз боло аласыз, Айта албайм. Элдос мырза. Башында ошо өзүңдүн кыла алган нерсеңди кыла бериш керек да, мындай. Мисалы. Өзүңдүн дареметиң жете турган болсо, ошону болушунча так аткарып, элдин алдына чыгыш керек. Себеби азыр ушул интернет заманы болуп атат. Азыр өтө деле идеалды угушпайт элдерчи, көрүшпөйт делечи. Мындай өзүңдүн чакан бир аудиторияңды чогултуп, кичине болсо дагы видео тартып берген ошол азыр актуалдуу деп ойлойм менимче. Мисалы азыр сиз айтып аткан дал ушундай видеолорду тартып аткандар абдан көп да. Мисалы ал жактан да сурулуп чыгыш керек да. Анда кандай болуп калат? Жакшы ыр тандаш керек биринчи. Жакшы ырды таап, элдин көңүлүн өзүнө бурдура алыш керек. Ошол нерсени үйрөнүш керек. Андан мисалы бул нерсеси жок болсо канча клип тартасың, акча саласың, баары бир дальше кетиш кыйын да. Жакшы. Карайын, сизден да сурайын. Мага канчалык көп болсо Азыр айтып алыңыз, продюсериңиз угуп атса, демек ушун каражат керек экен деп калышы мүмкүн. Негизи мага канча көп болсо ошончо боло берет, ашыкча болбойт. Жакшы. Анан эми чыгармачылык жөнүндө сүйлөштүк. Ооба, албетте жаңыдан чыгып келе жаткан ырчыларга эми каражат биринчи орунда турарын баарыбызга маалым. Бирок буюрса улуттук биринчи канал жана Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин колдоосу менен буюрса жакында Кыргызстан жылдызы 2026 вокалдык сынак өтөт, республикалык. Мен ойлойм, бул дагы бир Кыргызстанда жылдыз болуп жанууга бир чоң бир мүмкүнчүлүк. Андыктан бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөр жалпы Кыргызстаныбыздын 7 дубандагы таланттуу мырза айымдарга кайрылуу өтөлү. Жакында буюрса Кыргызстан жылдызы 2026 вокалдык сынагы старт алат. Андыктан сиздер дагы келип өзүңүздөрдүн талантыңыздарды көрсөтүп, Кыргызстанга белгилүү ырчылардан болсоңуздар албетте сөзсүз болот. Анда бир чыгармага кезекти берсек, Марлен мырза, келиңиз, кайсы чыгарма аткарабыз? Сагындым деген чыгарма бар. Тарыхын айтып өтпөйсүзбү? Ооба, тарыхын айтып өтөйүн. Эми шаарга жаңы келип, бир аз үйдөлөр сагынып, айылды сагынып, досторубузду сагынып жүргөн кезде жазылган чыгарма. Сагындым деген кабыл алып коюңуздар. Барктабай айылды кетүүгө шашканмын, шаар көрүп түшүндүм атене кадырын, кантейин эми кусалы кезди, эңсебесте бейкапар жүргөн кезди, кантейин эми кусалы кезди, эңсебесте бейкапар жүргөн кезди, сагындым кетким келет ала тоң айылыма, атама, апама, бир туугандарыма, мен үчүн чындап күйгөн силер гана. Жаш кез
барлық қиналсам барына шыдаймын. Тартпаңыз апа мен үшін ұпайым барына мейлі өтті кетті дейли. Bir gün gelip bu gündördü gülüp esteyli. Barına meyli öttü gitti deyli. Bir gün gelip bu gündördü gülüp esteyli. Sağındım ayılımdı te alırsa kalıp ketken. Sağındım ata kendi biz üçün tüyüşüp geçken. Sağındım apa kendi jaş olma jarık bergen. Sağındım dostlarımdı oynoybuz dep alıp ketken. Sağındım algaç suyum mektepte kalıp ketken. Sağındım var bolgula aman esen. Hardayım bolgulacı aman esen. Barыңар болғылачы аман esen. Баракелді. Азыр Марлен мырза ырдап атканда мен ойго батып кеттим да, ойлонупчу. Анан бул сөздөрүн өзүңүз жазасыз ба? Ооба. Бул чыгарманын сөздөрү обону бар өзүңүзгө таандап. Сөздөрдү кантип жаздыңыз? Сөздөр ошол сагынып аткан эле учурда эле жаздым да негизи. Ошол Урматтуу теле көрүүчүлөр, Шерине долбоорунда жүрөктөгү адам рубрикасына кезекти берсек, Марлен мырза чын айтканда сонун бир чыгарма аткарып өттү, сагынуу тууралуу. Азыркы учурда эми баардыгыбыз ата энебизди сагынып турган учурубуз, андыктан азыр ата энебизге чалып, апа, ата, мен сизди жакшы көрөм деп өзүңүздөрдүн ыраазычылык сөзүңүздөрдү айтасыздар. Элдос мырза, келиңиз, сизден баштайбыз. Кимге чалып атабыз? Апама чалып атам. Шаардабы, айылдабы? Апам айылда. Күндө сүйлөшүп турасыз. Алло, апа, кандайсыз? Жакшы балам, жакшы өзүң. Жакшымын. Ден соолугуңуз кандай, жакшыбы? Жакшы, шүгүр козум. Мектептен чарчабай келип алдыңызбы? Келип алдым о. Сизге ушул чын жүрөктөн жакшы көрөрүмдү айтайын деп чалдым, апа. Сизди жакшы көрөм. Азыркы учурда сизди үйдөгүлөрдү баарын сагындым. Көптөн бери бардык, майла буюрса барам. Сиздердин туулган күнүңүздөр келип атат. Ошол туулган күнгө мени күтүп туруңуздар. Жакшы бир беректер менен барам. Мен сизди жакшы көрөм, апа. Мен дагы сени жакшы көрөм. Садага болоюн жаныңан. Күтөбүз сени. Ошол, апа. Мен сизди жакшы көрөм. Атама дагы айтып коюңуз, жаныңыздабы? Болуптур, атаң эшикте жүрөт. Сага чоң рахмат. Мен дагы жакшы көрөм, козум. Болуптур, апа, мына. Майлы. Эфирде отурасың, жок? Ооба. Хоп. Болуптур. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Элдос мырза, ушул жакында барам, сагынып калдым деп калбадыңызбы? Канча болду айылга бара элеңизге? Кышта баргам. Кышта барган турбайсызбы? Жакында эле барган турбайсызбы? Негизи ушул кичине өтсө деле сагынып каласың дегенде күндө даже чалышып турам, сүйлөшүп бир күн өткөрбөй. Бирок ошондо деле жанында отурушту каалайсың. Ошо күндө чалганда апа мен жакшы көрөм деп айтып турасызбы? Негизи мынчалык олуттуу айткан эмесмин, бирок мындай тамашалашып айта берем. Мындай айта албай ортосуна тамаша салып. Азыр мунусундай бир мындай толкунданып олуттуураак айттым да, мен сизди жакшы көрөм дегендей. Анан бирок жашоодо мен сизди жакшы көрөм, апа деп ушул сыяктуу да. Жакшы, сон чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Гүлиз айым, кезек сизде. Келиңиз, кимге чалабыз? Апама чалам. Келиңиз. Азыр бул жактабы? Бирге турасыздарбы? Ооба, шаарда. Шаарда турасыздар. Сиз да күндө айтып турасызбы, мен сизди жакшы көрөм? Лиза, ал. Алло. Алло. Что? Маме дай. Ал, Гүлиз. Апа, кандайсыз? Алло. Жакшы.
Чоң рахмат, кол чалар болсун. Кезек Марлен мырза, сизде кимге чалабыз? Мен деле апама чалайын. Аха. Жакшы апа, кандайсыз? Жакшы, өзүң кандай? Жакшы. Сизди жакшы көрөм апа, ошо. Я. Ооба, барып келдим апа. Барып келдиңби? Жакшы. Ошо сизди жакшы көрөм, ошону айтайын деп чалдым эле. Рахмат, мен да жакшы көрөм. Рахмат, атам экөөң баарыңар жакшы көрөм. Я. Кандай өттү? Жакшы, сонун. Сизге чоң рахмат, ыраазычылык. Чоң рахмат. Анда кезекти Сара айымга беребиз. Кимге чалабыз? Атын неме чалайын? Мама чалайын. Апаңызга чаласыз, э? Ооба, апама чалам. Экөө тең азыр Кыргызстанда эмес болчу негизи. Кыргызстанда эмес, кайсы жакта? Айтпайм. Азыр бир жака кетишкен. Макул. Сиз да күндө айтып турасызбы, жакшы көрөм деп? Почти. Негизи, может так сказать. Чоң рахмат. Анда кезекте Айбек мырза, сизге берсек. Алло. Кандайсыз ма? Не кылып атасыздар? Отурабыз иштеп. Неме досуң чалдыңбы азыр? Ма. Качан? Мен сизди жакшы көрөм. Мен да сени жакшы көрөм, балам. Жакшы жүрөсүздарбы? Жакшы. Чоң рахмат ыраазычылык билдиребиз. Албетте бизди ушул жарык дүйнөгө алып келген ата-энелерибиз бар болсун, аман болсун, көп жашасын. Ошол сиздердин ийгилигиңиздерди көрүп ар дайым кубанып жүрө берсин. Анда бир кереметтүү чыгарма кезекте берели. Гүлиза айым, келиңиз, кайсы чыгарманы карабыз? Мен Арзыбек Бедияров агайыбыздын Гүлгүн жаш аттуу чыгармасын аткарып берейин.
Ай, баракелде, чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ар бириңиздерге чоң рахмат, алтында болгон убактыңыздарды бөлүп, биздин шеринеге келип бергениңиздер үчүн. Сиздерге эркин микрофон болсун, жалпы бизди көрүп жаткан желе көрүүчүлөргө, туугандарга, ата-энебизге салам жолдосок болот. Марлен мырза, сизден баштайбыз. Жалпы эле бизди көрүп жаткан теле көрүүчүлөр, ата-энебиз, бир туугандарыбыз, досторубуз баарыңарга ысык салам. Чоң рахмат. Сара айым. Сиздин чакырууңуздарга чоң рахмат. Жана менин бир туугандарыма, ата-энеме, досторума, жана теле көрүүчүлөргө ысык салам. Чоң рахмат. Элдос мырза. Сиздер чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат айтам. Жана ошондой эле жалпы теле көрүүчүлөргө, биздин угармандарыбызга жалындуу ысык салам. Биз сиздер үчүн ырдайбыз. Сиздерди абдан жакшы көрөбүз. Гүлиза айым, келиңиз. Мен ата-энеме салам жолдогум келип турат. Жана жалпы эле менин эң жакын курбуларыма, досторума, анан Кабылан көл айылына салам жолдогум келип атат. Салам жолдойбуз, чоң рахмат. Айбек мырза, келиңиз. Баарыңыздарга салам, урматтуу теле көрүүчүлөр, баарыңыздарга салам жолдойм. Ошо колдоп туруңуздар. Сиздерге да рахмат, ошо жаштарды колдоп чакырып атканыңыздарга. Чоң рахмат ыраазычылык билдиребиз. Анан албетте бүгүнкү эфирде кыргыз шоу дүйнөсүнө келе жаткан жаңы толкун, жаңы муундун биргеликте бир аткарган чыгармасы менен жыйынтыктайлы. Кайсы чыгарма аткарабыз? Мен сени сүйөм деген чыгарма. Кеттик анда. Сүрөтүң гана толкун менен бойлогон ар бир мүнөт мени сүйүп мени ойлогон сүрөтүң гана толкун менен ойногон күлкүң гана шыңыр булат мен сүйүп тойбогон ошентип мен уктап ойгонум мен сени сүйөм мен дагы эле сени сүйөм мен азыр жаштыгымдын асказоосун айланып жүрөм мен кете албай жүрөм мен сени келентеп жүрөм ыра көрбөй сени башкага кыя албай сени башкага мен сени сагынып күтүп жүрөм. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирдин жүрүшүндө айтып өткөндөй, бизди көрүп жаткан жаш таланттарга, кулагына күмүш сырга бизде буюрса жакында улуттук телерадио берүү корпорациясы жана маданият маалымат жаштар саясаты министрлигинин колдоосу менен өткөрүлө турган Кыргызстан жылдызы 2026 вокалдык сынагына ар бириңиздерди чакырабыз. Ал жерде баш байге 500 000 сом. Андыктан уялбастан, тартынбастан келип өзүңүздөрдүн талантыңыздарды көрсөтүп, Кыргызстан жылдызы аталсаңыздар болот. Ал эми шерине долбооруна бөлүнгөн убактыбыз аягына келип жетти. Сиздер менен коштошпойбуз. Кайрадан кийинки эфирден көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.